Сіздерге микрофонды ұсынамыз. Келесі. Ассаламу алейкум. Бүгінгі тоға келген қонақтар. Біріншіден бүткіл аламды, жана аламның ішіден бізде инсан қылып жаратқан, инсандардың ішіден мұсылман қылып жаратқан Аллах Тағалаға шексіз мақтау шүгірлер болсын. Андан кейін бүгінгі кейбір жаштар еңсейт екен, мечтать еткен, өзіне кумир тұтып, Фархат мен Шириннен же Жамилла менен башканын өзүнө кумир тұтып кеткенде мен айтайын дегеним, мындан 14 жыл мурун көзү ачса да сөзү калган, өзү кетсе да биздин жашоодо кылган, көрсөткөн жолу кылган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир мисал күндөр менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйүндө отурганда эшти бирөө каклап калат. Пайгамбар сүйүнгөндөн эшти ачкылачы, балким бул Хадичанын эжеси Халя болуп жүрбөсүн дейт. Эшти ачканда акыйкатта Хадичанын эжеси Халя экен. Кийин Айша энебиз туруп атпайбы? Сиз кантип билдиңиз Аллах дейчи дегенде эшикти Хадича сыяктуу каклайт экен депчи. Же болбосо Хадича энебиз андан бир топ жыл мурун көз өткөн эле да. Досум, сага айтарым, сенин ар бир кылган амалыңда, ар бир кылган ишиңде Пайгамбар сага кумир үлгү болсун. Ошондо сен чыныгы ыймандын дамын, чыныгы бактылуулуктун дамын татасың. Ошол досум, алган жарың менен бул дүйнө жана акырет дайым бактылуу бол. Жана силерди ушул күндү эңсеп, ушул күндү күтүп жүргөн силердин кичинеңерден чоңойткон жана дуа кылып үшүнчү күнгө үмүт кылып келген Айшене силерге ар дайым уул кызыңыздын кызматын көрүп, ар дайым үйүңүздүн төрүндө уул кызыңызды көрүп жүрөгүңүздү тилектешпиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү Актойдун күбөлөрү жана ушул күнгө себепкер болгон биринчи себепкер Айшене сиздер. Эгер сиздер болбосоңуздар, мындай жерде жары көрүшпөйт элек, мындай той болбойт эле. Ушунча даражага жеткирип, тарбиялап өстүргөн сиздерге рахмат. Аллах Таала эки дүйнө бактылуулук берсин. Келиниңиздин ысык чайын ичип, күйөө балаңыздын сыйын көрүп, түбөлүк бактылуу болуп, ошол менен чогуу бактылуу болуп жүрүңүздөр. Эч качан сиздерди уят кылбаган күйөө бала, келин болбосун. Сиздерге эң биринчи ушул күнгө жеткирип аткан сиздерге биринчи тазим бизден. Айтып кеткен пайгамбарым султаным, үйлөнгүлө теңгерге жар табып, көбөйгүлө үммөтүмдүн көптүгүнөн кыяматта турамын деп суктанып, таанышаарда эки бетин кызарып, бул сулуу кыз неге мынча сүрдөттү деп, тагдыр насип мынакей бүгүн досум, баш коштуңар пайгамбардын үммөтү деп, эми сени сурап турар бирөө бар. Жаныбайым, кечиктиң го кайдасың? Ак сүйдөн пайда болгон уул кызыңар булбул болуп Куран менен сайрасын. Сагынып кечке сени жоктоп турат, таап келген байлыгыңды топтоп турат. Анча-мынча бир нерсени ойломосоң күтө бергин, күндө бир маал нервиңди козгоп турат. Ыйманыңар эки өңөрдүн биригип, башкалардан айырмалап бөлүп турсун. Жар болгула сыйлашкан түбөлүктүү эл исламды силерден көрүп турсун. Эркелиги назик болот аял заттын, аны билбей болбогон жаманатты эркелеткин кыянат кылып алба. Досум, анткени ал Аллахтын аманаты. Досум, эки дүйнө бактылуу болгула. Аллах Таалам никеңерди берекелүү болсун. Эч жамандык көрбөй, досторумдун алдында жүзүң жарык болуп, эки жакты тең сыйлаган досум сен кайната, кайынжуртуңду, аяш сен дагы кайынжуртуңду жакшы сыйлаган, эл суктанган, башка үй бүлөлөргө үлгү болгон, ислам менен жашаган бактылуу үй бүлө болгула. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Пайгамбарыбыз өзүнүн бир хадисинде айтат: силердин араңарда эң жакшыңар силердин де аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ушинтип хадисин бизге жеткизди. Ошол пайгамбарыбыз айткан дагы бир хадис бар.
үйлөнгүлө, үйлөнүү менин сүннөтүм, ким менин сүннөтүмдөн баш тарса, ал бизден эмес деген. Ошол пайгамбарыбыздын хадисине бүгүн амал кылып, биздин досубуз Жаңыбай ушинтип аяшыбыз такымда менен баш кошуп, пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн тирилтип, ушул бизди ушинтип актойго күбө болуп, ушул жерге чогултуп отурат. Ошондой эле пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Силердин эң жакшыңар дейт, Куран окуп, Куран үйрөнгөнүңөр дейт. Досубуз ушул биздин өкүлчүлүктө көптөн бери биз менен группалаш болуп, чогуу жора жолдош болуп ошол жерде окуп жүрөт. Аллах Таала сага эң жакшы илим берсин. Аяштан диндин жарымы аялда дейт. Иншалла аяш сага үйрөтүп, сен дагы аяшка үйрөтүп, ислам динин эң жогорку деңгээлге жеткизген, эң таква салих инсандардан болууңарды каалайбыз. Ошондой эле пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Силердин бейишиңер энелердин таман астында дейт. Бизди кичинекейибизден 9 ай курсагында көтөргөн, ар дайым кечтебей, таңдабай бизди өзүнүн кучагына алып, ар дайым эне сүтүн берген, ушу бизди чоңойтуп өстүргөн аяш энелерибизге дагы терең таазим кылабыз. Ар дайым бар болуңуздар, өмүрүңөр узун болсун. Келиниңиздин кызматын, күйөө балаңыздын урматын көрүп, ар дайым жарык жүздө, жарык жылмайып, ар дайым пайгамбарыбыздын жылмайып да садака дейт, жылмайып ушу келиниңиздин кызматында көрөрүңүз. Ошондой эле биздин аяшыбыз Тахминенин апасы сизге дагы Аллах Таала узун өмүр бекин, ден соолук берсин. Эл сыймыктанган күйөө балалуу болупсуз. Ушул Жаңыбайдай досубуздун кызматын көрүп, урматын көрүп жүрөрүңүз. Ар дайым ден соолугуңар чың болсун. Бейиште ушул сиздин күйөө балаңыз жана келиниңиз иншалла тажы кийгизген эң жакшы салих инсандан болуун каалайбыз. Ошондой эле досум Жаңыбай, биздин досторубуздун атыбыздан кичине арзубаган белегибиз бар, ошону сага тапшырып коелу. Аз болсо дагы көптөй көрүп кабыл алуу лазым. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Алла ыраазычылыгын сиздерге билдирген болсун. Достуктун каны бирге, жаны бирге, достуктун аты улук бардык жерде дейт. Момундай татынакай дин туткан, биргеликте барыңыздар менен ислам динин үйрөнүп жаткан чыныгы достор дал ушул жерде чыгып отурат. Эгерде сөздөрү барыңыздарга жаккан болсо, мүмкүн болсо бир кол чаап бериңиздер.